Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы электр тогу, ток күчү, токтун пайда болуу шарттары. Аны мен Жапар Порто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кундузай түшүндүрөм. Сабактын максаты электр тогу жөнүндө түшүнүк алат жана электр тогу жөнүндөгү түшүнүктөрүн бекемдешет. Электр тогу жөнүндө өз ойлорун далилдүү айтып, турмушта алган билимдерин колдоно алат. Электр тогу менен иштөөдө техникалык коопсуздук эрежелерин так сактоого тарбияланат. Балдар, биз силер менен электр тогу жөнүндө 8-класста өткөнбүз. Анда электр тогу болушу үчүн 3 шарт арткалышы керек экендиги 8-класста айтылган болчу. Алардын биринчиси ток булагынын болушу, экинчиси ток өткөн чынжырда эркин которула алган заряддуу бөлүкчөлөрдүн болушу, үчүнчүсү чынжырдын туюк болушу. Электр талаасынын таасири астында заряддалган бөлүкчөлөрдүн багыттуу кыймылы электр тогу деп аталат. Ал заряддалган бөлүкчөлөр чөйрөгө жараша оң жана терс болушу мүмкүн. Аны төмөндө карап көрсөк болот. Бул жерде бөлүкчөлөрдүн кыймылы болсо, ал эми бул жерде ошол бөлүкчөлөрдүн багытка ээ болуп, электр тогун пайда кылуусун көрүп турасыңар. Электр тогунун аракеттери төмөнгүчө: жылуулук, химиялык жана магниттик. Бул жерде лампочканын күйгөнүн көрүп турасыңар жана ошондой эле заряддардын агымына күбө болуп жатасыңар. Биз ачкычты жандырганда лампочка күйүп, лампочканын жарыгынан улам жылуулук бөлүнүп чыгат. Экинчисинде бул жерде биз кадимки эле сууга жездин сульфатын салганыбызда ал жезге жана СО4 күкүрттүн оксидине ажырайт жана ошондой эле бул жерде электролиз кубулушу жүрүп, электр тогу пайда болот. Ошондой эле бул жерде эгерде биз ачкычты жапканыбызда туюк чынжырда магнит жебесинин багытына карай кыймылдаган жебени көрө алабыз. Ток чоң да, кичине да боло алат. Башкача айтканда, ток күчү менен мүнөздөлөт. Убакыт бирдигинде өткөргүчтүн кесилиши аркылуу агып өткөн заряддардын санына барабар чоңдук ток күчү деп аталат. Аны биз төмөнкүчө белгилейбиз. И барабар дельта Q бөлүнгөн дельта T. Бул жерде И ток күчү, Q заряддардын саны, T убакыт. Ал эми дельта болсо, бул өзгөрмө дегенди түшүндүрөт. Ток күчүн франциялык физик жана математик Ампер Андре Маре аныктаган. Анын урматына ток күчүнүн бирдигин 1 ампер деп алганбыз. Ал 1 кулондун 1 секундага болгон катышы менен аныкталат. Аны кыскача төмөнкүчө жазып алабыз. 1 А барабар 1 кулон бөлүнгөн 1 секунда. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу бирдей убакытта бирдей сандагы заряд өтүп турса, же убакыттын өтүшү менен ток күчү өзгөрбөсө, анда ток турактуу ток деп аталат. Аны төмөнкү формула менен аныктайбыз. Бул жерде элементардык заряддын чоңдугу, N0 көлөм бирдигиндеги заряддардын саны, В заряддалган бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгы, S өткөргүчтүн
туурасынан кесилиш аянты. Амперметр ток күчүнүн чоңдугун өлчөөчү курал болуп эсептелет. Ал чынжырдын бөлүгүндө мындай схема түрүндө белгиленет. Эгерде куралдын бетинде минус Ж барабар белгиси болсо, турактуу токко, ал эми болжол белгиси болсо, ал өзгөрмө токко арналган болот. Ток күчүнүн өткөргүчтүн аянтына болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук токтун тыгыздыгы деп аталат. Ал латындын Ж тамгасы менен белгиленет. Ж барабар ток күчүнүн туурасынан кесилиш аянтына болгон катышы менен аныкталат. Анын бирдиги ампердин квадрат метрге болгон катышы аркылуу белгиленет. Балдар, силерге суроо. Электр тогу өтүп жаткан өткөргүчтүн ички энергиясы өзгөрөбү? Анда жоопту карайлы. Жооп. Өткөргүч аркылуу электр тогу өтүп жатканда, анын энергиясынын бир бөлүгү өткөргүчтүн ички энергиясына айланат. Өткөргүч ысыйт. Демек, өткөргүчтүн энергиясы чоңойот. Бул процесс металлдардын электр өткөрүмдүүлүгүнүн электрондук теориясынын негизинде түшүндүрүлөт. Анда эмесе, жогорудагыларды бышыктоо үчүн маселе карап көрөлү. Эгерде 20 секунда убакыт ичинде өткөргүчтүн туура кесилиши аркылуу 200 кулон заряд агып өтсө, анда бул кесилиштин аянтын тапкыла. Токтун тыгыздыгы 2 мега ампер квадрат метрге барабар. Жообун квадрат миллиметр менен бергиле. Алгач биз бул маселенин шартын жазып алабыз. Бизге убакыт, заряд чоңдугу, ошондой эле токтун тыгыздыгы берилген. Биз ал өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянтын табабыз. Формуласы: ток күчүн аныктоочу формула, андан соң токтун тыгыздыгын аныктоочу формула керек, андан соң ал формуладан биз туурасынан кесилиш аянтын табуучу формуланы таап алабыз. Бул жерде тапкан учурда биз билебиз, дайыма бөлчөктүн алымына чоңдук түз, ал эми бөлүмүнө тескери пропорциялашуу болот. Ошондуктан бул жерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты өткөргүчтөгү токтун күчүнө түз, ал эми токтун тыгыздыгына тескери пропорциялаш болот. Чыгарып көрсөк, биринчиден ток күчүн аныктап алабыз. Ал үчүн бизге зарядтардын чоңдугу, ошондой эле убакыт керектелет. Заряддын убакытка болгон катышын алганыбызда, биздин өткөргүчтөгү токтун күчү 10 амперди түзөт. Андан соң туурасынан кесилиш аянтын тапсак, токтун күчү жана токтун тыгыздыгы аркылуу аныктасак, анда биз 5 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасындагы квадрат метрге ээ болобуз. Буну миллиметр аркылуу туюнтсак, 5 квадрат миллиметр болот. Демек, бул жерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты 5 миллиметр квадрат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң